Саламатсыңарбы балдар? Биздин бүгүнкү өтө турган темабыз жаратылыш ресурстары жана аны пайдалануу. Деги эле жаратылыш ресурстары деген эмне бул? Негизинен балдар, жаратылыш ресурстары түгөнүүчү жана түгөнбөөчү болуп бөлүнөт. Ошол эле түгөнүүчү жана түгөнбөөчү ресурстардын ичинен түгөнүүчү ресурстар өз ара үчкө бөлүнөт. Алардын биринчиси калыбына келбөөчү ресурстар, экинчиси калыбына келүүчү ресурстар, үчүнчү салыштырмалуу калыбына келүүчү ресурстар болуп үчкө бөлүнөт. Ал эми рекреациялык ресурс. Рекреациялык ресурс деген бул силер ошол 8-9 класстарда билим алгансыңар. Бул боюнча эсиңерге сала турган болсок, бул жерде сүрөттө көрсөтүлүп тургандай эле эс алуу, жаратылыш коюнунда эс алуу же болбосо адамдын аң сезимин жаратылыш менен эс алуу менен калыбына келтирүү бул рекреациялык ресурс. Рекреациялык зоналар деп айтабыз, мисалы үчүн эс алуу жайларын. Мына ошентип рекреациялык ресурс болуп эсептелет. Ал эми түгөнбөөчү жаратылыш ресурстарына суу, шамал, күн энергиясы кирет. Булар түгөнбөөчү жаратылыш ресурстары. Биз жанагы бөлүп алдык го ресурстарды. Мына ошолордун арасынан түгөнбөөчү жаратылыш ресурстарына төмөнкүлөр кирет. Ал эми калыбына келбөөчү ресурстарга нефть, жаратылыш газы, көмүр. Булар эгер түгөнө турган болсо, кайра ал өзүнөн өзү калыбына келбейт. Же болбосо адам баласынын таасиринин астында дагы калыбына келбей турган нерселер жогорудагылар балдар. Ал эми калыбына келүүчү ресурстарга мынакей дарактарды кыйып салып, алардын ордуна башка жаңы көчөттөрдү отургуза турган болсок, алар акырындык менен жыл өткөн сайын калыбына келип атат. Буларды болсо биз калыбына келүүчү ресурстар деп эсептейбиз. Жана ошондой эле калыбына келүүчү ресурстарга өсүмдүктөр, жаныбарлар, мына булар биринен бири ордун басып, алардын ордуна кайра экинчиси эмне болот, жарала берет. Өсүмдүктөр бир жыл өсүп, гүлдөп, гүлүн төгүп, уруктанып, ал урук аркылуу кайра кийинки жылы өсүп, мына ошентип калыбына келип атат булар. Жана ошондой эле салыштырмалуу калыбына келүүчүлөргө бул эки сүрөттө көрсөтүлүп турат. Бул жерде жарымы өнүп, жарымы ошол эме болуп атат, калыбына келип атат, жарымы калыбына келбей калып атат. Бул деген ушу салыштырмалуу жакынкы. Мына дагы бул жерде дагы мына бул жерде бир гана жеринде гүл өсүмдүгү өсүп жада калса гүлдөп турат. Бул жерде дагы ушу калыбына келип турат. Ал эми жанында эле куп-кургак болуп, эч нерсе жок, калыбына келбей калган жер. Мына ошентип салыштырмалуу калыбына келүүчү болуп ресурстар өз ара бөлүнөт балдар. Ушуну менен сабагыбызды аяктайбыз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.